Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Аллах Таала Куранда айтат: "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Юридуна лиютфиу нураллахи би афвахихим, валлаху мутимму нурихи валау карихал кафирун." Алар өзүнүн ооздору менен, өзүнүн жалган сөздөрү менен, өзүнүн ооздору менен Аллах Тааланын нурун, башкача айтканда пайгамбарыбыз алып келген акыйкатты өчүрүүнү, тозуп коюуну каалашат. Бирок Аллах Таала бул нурду аягына чейин чыгарат, даже если бул нерсе капырларга жакпаса дагы. Азыркы күндө өзгөчө ушу дин душмандарында бул нерсе жакпайт да. Балдарын намаз окушу, жакындарын намаз окушу, же кыздардын жолук кийиши алардын каалоосунан тышкары турат да бул нерсечи. Валлахи бул нерсе, бул дин батыштан баштап чыгышка чейин, чыгыштан баштап батышка чейин ар бирөөнүн үйүнө, ар бирөөнүн көчөсүнө, ар бир жерге, ар бир адамга, ар бир инсанга жетет бул нерсе. Даже если силер каалабасаңар да, даже если силер жөк көрсөңөр дагы, жаман көрсөңөр да, бул нерсе жетет. Себеби бул нерсени Аллах Таала өзүнүн жоопкерчилигине алган. Ким Аллах Таала кайсы учурда качан Аллах Таала бир нерсени өзүнүн жоопкерчилигине алса, Аллах Таала уадасын аткарат, аткарбай койбойт. Буну аягына чыгарат. Ким Аллахтын динине кызмат кылып, ага жардам берип, өзүнүн илимди, өзүнүн акыйкат сөзү менен, мужахид өзүнүн күчү менен, да ким болбосун, бай өзүнүн бай мүлкү менен эмне болбосун, эгер динге кызмат кылса, ушу мына чыныгы ийгилик. Мына ушу чыныгы ийгилик. Аллах Таала айтат: "Я айюхаллазина аману хал адуллукум аля тижаратин тунжикум мин азабин алим." Мен силерге ушу улуу азаптан сактоочу бир сооданы айтайынбы дейт Аллах Таала. Андан кийин айтат: "Ту'минуна биллахи ва расулихи." Аллахка жана элчисине ыйман келтиргиле дейт. "Ва туджахидуна фи сабилиллахи би амваликум ва анфусикум." Жана өзүңөрдүн мал мүлкүңөр менен, өзүңөрдүн жаныңар менен Аллах жолунда күрөшкүлө дейт. "Заликум хойрул лакум." Чындыгында бул нерсе силерге жакшы дейт. "Ин кунтум та'ламун." Эгер силер билсеңер дейт. Аллах Таала биздин кызматыбызга да будет муктаж эмес да. Эгер биз Аллахтын динине кызмат кылбасак, башка адамдарды алып келип туруп бизде мыкты кызмат кылдырып коет. Бирок эгерде биз Аллах жолунда кызмат кылып, Аллахтын динине жардам берип, акыйкат илим оккан адам өзүнүн акыйкат сөзү менен, мужахид өзүнүн күчү менен, байлыгы менен эмне болбосун, кайсы тармакта ушинтип биз кызмат кылсак, Аллах Таала биздин кадамдарыбызды бекем кылат жана биз күтпөгөн жактан ырыскыларды берет, биз ойлобогон жактан бизге жардам берет. Бул Аллахтын уадасы. Аллах Таала өзүнүн уадасын сөзсүз аткарат. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.